Сутка ичинде ооруканадан 23 бейтап чыкты. Бул ирет айыккандардын көпчүлүгү Нарын облусунан. Бир сутка ичинде 23 бейтапты ооруканадан чыгардык. Бишкек шаарынан 9, Ош шаарынан 1, Нарын областынан 12, Жалал Абад областынан 1 бейтап айыгып үйүнө чыкты. Кайталап алынган анализдердин жыйынтыктары отрицательный деп кетти. Ошентип бүгүнкү күнү жалпы 1066 бейтап айыгып ооруканадан чыгарылды. Акыркы суткада COVID-19 инфекциясын Ош шаарынын тургундары көп жуктуруп алышкан. 24 сааттын ичинде 2,5 миңге жакын анализге изилдөө жүргүзүлгөн. Бишкек шаарында 11 учур, Ош шаарында 35 учур катталып атат, Ош областында 4, Чүй областында 1 учур, Нарын областында 13 учур. Россия Федерациясынан келген курсанттар арасынан дагы 10 учур катталып, лабораториялык жол менен ошо жугузуп алгандардыгы табылып жатат. Илдетке кабылгандардын көбөйүшүнө оорулуулар менен байланышта болгон жактардын санынын өсүшү себеп болуп жатат. Алардын саны 7 миңден ашса, обсервацияда 2,5 миңден ашуун адам мед кызматкерлердин көзөмөлүндө. 28 майга карата Кыргызстанда COVID-19 вирусун жуктуруунун 1594 учуру катталды. Стационарда 512 бейтап жатса, анын ичинен 12 жарандын абалы оор делип, жандандыруучу бөлүмдө жаткандардын саны 6. Жалпы ооруканадан 1666 адам чыкса, илдеттин кесепетинен 16 бейтап көз жумду. Жалпы сырттан келген мекендештердин ичинен 450 адамдан коронавирус аныкталса, илдетке кабылган медициналык кызматкерлердин саны 326 жетти. Алардын ичинен 247 мед кызматкер айыгып чыкты. Өлкөнүн башкы санитардык дарыгери Нурболот Үсөнбаев санитардык эрежелерди сактоо менен абалды колго алууга болоорун айтып, күзгү кышкы сасык тумоо жана вирустук инфекциялардан коргонуу аракеттерин көрүүгө чакырды. Ошондой эле балдарга эмдөө өз убагында жүргүзүлөрүн кошумчалады. Прививканы жасаш керек. Мен дайыр жолу чакырып кетер элем. Бул эмдөөлөрдөн качпашыбыз керек. Убагында балдарыбызды убагында эмдетип, буларга жанакындай иммунитетин тийиштүү жанакындай ооруларга каршы түзүп алышыбыз керек. Биздин балдар биз сактап калышыбыз керек. Ошон үчүн прививкага однозначно жасалат. Саламаттык сакчылары бардык жарандарды дене тарбиясы менен машыгып, ден соолуктарын чыңдоого чакырат. Мындай жол менен иммунитетти көтөрүп, массалык түрдө вирустун жайылып кетүү тобокелчиликтерин төмөндөтүүгө болот. Айза Камчыбекова, Жантай Макенов, Пирамида.